Алмазбек Шаршенбеевич. Мен бир канча сунуштарды бердим эле, бардыгы дээрлик бардыгы эле мындай кабыл алынмаптыр да. Баш мыйзамда айтсаңыз, баш мыйзамда эсептөө палатасынын мүчөлөрү деп көрсөткөнбү? Конституцияда. Конституцияда аудитору же төрагасы деп берилгенби? Мүчөлөрү деп көргөзүлгөн. Эмне үчүн анда азыр менин ошол эсептөө палатасынын мүчөсү деген терминге өзгөртүлсүн деп берип атам 14-15 беренерде. Сиздер сунуштап атасыздар, эсептөө палатасынын төрагасы жана эсептөө палатасынын аудитору деп берип атасыздар. Айбек Алтынбекович, эми бул жанагы эле дагы айтып кеттим эле, бул эми дүйнө жүзүндө эл аралык жанагы мамиледебиз, ошондо бул кабыл алынып калган термин да аудитор деген, значит, бул өзү негизи ошо финанс тармагында аудит жүргүзүп, жанагыдай өзүбүздүн көз карашыбызды көргөзүп, бюджеттин аткарылышына. Ал эми мүчө дегенде мүчө бул бүт бардык эле комитеттерде, бардык жерде мүчөлөр бар да. Бул эми ошондой жана мен сизге айтып кетпедим беле, бул жаңы мыйзам көбүнчө ушу терминдердин баарын өзгөртүп чыктык. Биздин аудитторду кандай жүргүзөбүз, кандай түрлөрү бар дегендейчи. Анан мүчө деген бул эми баягы биз мыйзамды кабыл алып атканда ошо Интасай, Азасай деп коебуз. Ошол уюмдарга дагы биз мүчөбүз. Анан алардын дагы бизге кылган, бизге көргөзүп аткан, биз барып алар менен мындай опыт алмашып турабыз. Ошолордун дагы эмесин эске алышыбыз керек го деп ойлойм да. Алмаз Шаршенбеевич, мындай да 9 аудитор бардыгынын укугу бирдей да турабы? Бирдей. Бирок азыркы мыйзамда төрагасы деп белгилеп кетип атасыз да? Өзгөчөлөнүп кетип атат. Эми төраганы кайра сиздер урматтуу президенттин сунушу менен шайлап атпайсыңарбы? Төраганын милдети 4 аудитор, 8 аудитордон кичине өзгөчөлөнөт да, бул общий башкармалыкты алып барат, ишти жүзөгө ашырат, ошол ички иштин баарын кылат, өзүңүз жакшы билесиз дейм аны. Ооба, Алмаз Шаршенбеевич, мындай да 9 аудитордун мындай 6-сын өз эмеси менен белгиленет турабы? 3-ü президентибиз аркылуу мүчөсү. Баш мыйзамда бардык жерде мына президентибиздин жогорку кеңештин 80-беренеде дагы 7 пунктуна көрсөтүлүп атат да, эсептөө палатасынын мүчөлөрү деп бул жерде. Андан кийин президент 70 статьяда жогорку конституциябыздын 5-пунктунда айтылып атат. Эсептөө палатасынын жогорку кеңеш тарабынан шайланган мүчөлөрүнүн ичинен эсептөө палатасынын төрагасын дайындайт деп атат да. Мүчөлөрүнүн ичинен болуп атат да. Сиз бул жерде мыйзамда төрагасы деп белгилеп кетип атасыздар да. Мен ошон үчүн эсептөө палатасынын мүчөсү деген терминге алмаштыруу боюнча сунуш берилдим эле. Сиз эми жанагы өзүңүз айттыңыз жанагы башка международный баягы эмелер боюнча алдында биз аудитор деген термин калсын деп атасыз да, туурабы? Эми андай десеңер силер чечкиле мүчөсүңөр мүчө деп киргизе берели, бирок эл аралык түшүнүктө туура эмес болуп калат. Анда баш мыйзамды өзгөртүшүбүз керек да, туурабы анда? Ушундай болуп калып атат да, Алмаз Шаршенбеевич. Биз эми баш мыйзамда, конституциябызда кандай жазылса мыйзам, андан кийинки мыйзам токтомдун баардыгы ошол конституциябызга жараша кетиш керек да, кийинки мыйзамдар. Өзгөчөлөнбөш керек да. Өчүрүп койдуңуз микрофон. Түшүндүрмөдө жазылат, бул эми аудитор деген бул эсептөө палатасынын мүчөсү катары өзгөчө укугу бар, өзүнчө милдеттери бар деген кызматкер болуп эсептелинет ал жерге. Аудитор деп ошо түшүндүрмөдө жазылат. Азыр айтсаңыз, анда ушу жогорку кеңештин депутаттары тарабынан аябай көп сунуштар келди, анын көпчүлүгү мындай кабыл алынбады да. Сиздер өзүңүздөр сунуш кылган, өзүңүздөр жазып келген гана мыйзам дээрлик ошол мыйзам гана өтүп атат да азыр. Мына мен дагы бир көп сунуш кылдым эле, дагы бир сунуш. Мына бул сиздерге керектүү нерсе да, сиздерге.
34 берене боюнча эсептөө палатасынын аудиторлорунун кызматтык автоунааларды жана кызматтык турак жайларды берүү жөнүндө жобону киргизүү мүмкүнчүлүгүн каралсын деп мен сунуш кылып атам да. Бул боюнча дагы макул болбодуңуздар да. Эмне үчүн дегенде мына сиздер текшерип аткан министрликтердин баардыгында ошол эле жогоруда мен айткан кызматтык автоунаа, кызматтык үйлөр жана башкалар каралган да. А сиздерде жок андай нерсе. Сиздер андан баш тартып атасыздар. Биз деле бул жана мыйзамга токтомдоо жаша Айбек Алтынбекович. Эгерде андай чечип берсеңер, бизге дагы мыйзамдан ылдый турат да. Абдан жакшы болот эле, азыр өзгөртүп чечип киргизип берсеңер. Мындай да, Алмаз Шаршанбеевич, биз бийлик булардын баарын сиз токтомдун тизмесинде булар жок экен, каралган эмес экен деп, бул нерсени сиздер азыр каршы чыгып атасыздар да. Мен ойлойм, бул нерсе керек деп ойлойм да. Эмне үчүн дегенде, эгерде айлыгы жакшы болсо, аудитордун кызматтык автоунаасы, кызматтык үйү боло турган болсо, жана ошондой эле үй бүлө мүчөлөрүнүн баягы бала бакча, башка дагы жеңилдиктери боло турган болсо, анда ачык, таза, айкындуулук менен иштейт деп ойлойм да. Эгерде бул нерселер мына бир эле жыл болду сиздердин айлыгыңыздар 20 миңден 60-70 миңге көтөрүлгөн. Биз кайра коррупция кыла бер, жасай бер, силерге кыйынчылык болгон убакта ошол башка органдарды, министрликтерди текшерип, аларды ошол жанагы алчуусун алып иштегиле деген сыяктуу болуп калып атат да. Ошон үчүн мен ушу сунушту ошон үчүн киргизген элем. Эгерде баардык нерсе менен 9 аудитор камсы боло турган болсо, мен ойлойм, эгерде ток болсо, жакшы иштейт деп элем да. Рахмат Айбек Алтынбекович. Мындай мыйзамга кирип мындай чечилип калса бизге жакшы эле болот. Анан биз жөн эле бир жерде жанагы токтомдо каралбай калыптыр тигип деп мындай юридикалык жактарын эле жаздык да, ошолорду тагдап. Анан чечилип калса, биз мыйзамды карап атабыз, токтомду караган жокпуз да, Алмаз Шаршанбеевич. Биз мыйзамды карап атабыз. Мыйзамга депутаттардын сунуш берүүгө укугу бар да, туурабы? Туура. Биз ошо сунушту берип, биз азыр ошону талкуулап атабыз. Биз макулбуз мындай өзгөртүүгө. Мен да сунушумду эске алып, ушу 34 берене боюнчачы сунушумду эске алып койсоңуздар. Анан дагы урматтуу депутаттар суроолорун берсе, анан ошого карап дагы ишти алып койсок. Рахмат.